Ислам dini кээ бир жаныбарлардын этин адал, кээ бир жаныбарлардын этин арам кылып, арам жаныбарлардын этин жешке тыюу салган. Эти адал жана арам болгон жаныбарлар медицина жагынан изилденип келүүдө. Бул изилдөөлөрдүн натыйжаларында арам болгон жаныбарлардын эти ден соолукка зыяндуу экендиги, адал жаныбарлардын эти болсо пайдалуу экендиги байкалууда. Мына ошондой эле чочконун эти да Алла Таала тарабынан арам кылынган. Чочко жаныбарлардын эң ыплас нерселерди жактырган. Денесинде адамдын ден соолугуна зыяндуу микробторду ташып жүргөн айбан болгондуктан анын этин жешке тыюу салынган. Бирок ислам дининдеги тыюуларга карабастан, кээ бир мусулмандар чочко этин жеп келишүүдө. Бүгүнкү видеодо чочконун медицинада далилденген зыяндарын сиздерге сунуштамакчыбыз. Андыктан видеону аягына чейин көрүңүздөр. Эгер бул видеодон пайдалуу маалымат ала алсаңыз, анда лайк баскычы менен баалап коюңуздар. Чочконун эти адамдын ден соолугуна зыяндуу экендиги медицина тарабынан далилденген. Доктор Глен Шепард Washington Post газетасына 1952 жылы 31 майда жарыялаган макаласында мындай дейт. АКШ менен Канадада жашаган адамдардын 6-дан 1-и трихиноз оорусу менен оорушат. Анткени бул адамдардын баардыгы тең чочконун этин жешет. Ал эми трихиноз оорусун козгоочу трихина курттары эң көп чочконун этинде жашашат. Мындай оору менен ооруган адамдын сакайышы чанда болот. Өлүмгө учурагандары да кездешет. Кээ бирлеринин сол тарабы шал болот. Баардыгы тең чочконун этин жешкен. Бул сыркоонун дарылоо жолу жок. Тилекке каршы эч кандай антибиотиктер жана дары-дармектер бул майда мите курттардан арылта албайт. Буга каршы бир гана чара бар. Ал да болсо чочконун этинен алыс болуу деген. Азыркы учурга чейин кылынып келген илимий изилдөөлөр чочконун эти адамдын ден соолугуна ар кандай терс көрүнүштөрдү пайда кылаарын далилдеп келүүдө. Мына ошолордун кээ бирлерин видеонун калган бөлүгүнөн көрө аласыздар. Чочконун эти адамдын мүнөзүнө да таасирин тийгизет. Күнүмдүк ала турган протеинди чочконун этинен алган адамда кызгануу жана кайраттануу сыяктуу мүнөздөр өчө баштайт. Анткени айвандардын ичинен ургаачысын кызганбаган жалгыз айван бул чочко. Денедеги Е витаминин жок кылат. Мына ошондуктан гормондорго таасири тийип, адамдын жыныстык жактан начарлашы байкалган. Айрыкча чочконун этинин мындай зыянын далилдеп эскерткендер күндөн күнгө көбөйүүдө. Чочколордо кээ бир жырткычтык белгилер байкалат. Ага мисал катары оозунун өйдө жана төмөн жагында чоң азуу тиштерин айтсак болот. Мындай тиштер арстан, карышкыр сыяктуу жырткыч жаныбарларда болот. Ал эми жырткыч жаныбарларды жегенге ислам дини тыюу салат. Чочколор өзүнүн өлүк төрөлгөн торомпойлорун жеп салган учурлар да кездешет. А кээде болсо балдарын өздөрү өлтүрүп да коюшат. Американын Орегон штатында чочко баккан Терри Уэнс Гарнер деген киши чочколоруна тамак берүү үчүн алардын жанына барат. Бирок ошол учурда анын жүрөгү кармап, ошол жерге жыгылып түшөт. Ал эми анын чочколору аны жеп салышкан. Анын туугандары сөөктү араңдан зорго, кээ бир белгилери аркылуу гана тааный алышкан. Америкалык илимий энциклопедияда жазылганына караганда, 30 килограмм чочконун этинде 15 килограмм май болот. Башкача айтканда, жалпы этинин 50% май түзөт. Кой этинин 17% май болсо, төөнүн 5 гана пайызы майдан турат. Чочконун майы башка айвандардын майына салыштырмалуу өтө майлуу болгондуктан, анын майын көп жеген адамдын тамырларынын жээгинде холестериндин топтолушуна алып келет. Ал эми башка айвандардын майларын жеген адамда мындай нерсе байкалган эмес. Жогоруда айтып өткөндөй, чочконун этинде трихина мите курттары болот. Бул мите курттар -20 градус даражадагы муздактыкта гана өлөт. Трихиналар -2, -4 градус даражада муздатылган чочконун этинде 250 күн, ал эми -15 градус даражада муздатылган этте 15 күн жашаган. Ал эми муздаткычтардын тоңдуруучу бөлүгү болгону -10 градус даражага чейин тоңдурат. Трихина курттарынын айынан АКШ жана Канада өлкөлөрүнүн калкынын 18% трихиноз оорусуна чалдыгат. Чочконун этиндеги трихина курттары
адамдын булчуңдарына жайгашып, кан тамырдын шишүүсү, нерв жана булчуң ооруларын пайда кылат. Эң коркунучтуусу трихина курттары адамдын булчуңдарына жайгашкандан кийин аны өлтүрүү же андан тазалануу эч мүмкүн эмес. Жогоруда айтылган бардык терс таасирлерди бир жака коюп, биз мусулмандар чочконун эти зыяндуу болсо да, зыянсыз болсо да, Алла Таала арам кылдыбы, демек андан алыс болуубуз керек. Алла Таала арам кылган нерсе эч шек күмөнсүз пенделер үчүн зыяндуу. Анткени адам баласын жараткан жалгыз Алла Таала жана өзү жараткан макулуктарына эмне пайдалуу, эмне пайдасыз экенин жакшы билет. Ошондуктан туугандар, бардыгыбыздын жаратуучубуз болгон Аллага моюнсуналы. Билбестиктен мурун чочконун этин жеп жүргөндөр болсо токтотсун. Жегенге аракет кылгандар болсо оюнан кайтсын. Көбүнесе адамдар мен Кудайга ишенем жана андан өзүм үчүн бир нерселерди сурайм, бирок ал мага эч нерсе бербейт дешет. Албетте, жеген ичкени арам болсо, кылган дубасы кантип кабыл болсун? Адам канчалык арам нерсе жеген сайын анын жүрөгү карая баштайт. Жүрөгү карайган адамдын пейили бузулат, ыйманы качат, арам иштерге барат. Алланын айткан буйруктарын аткарсак, арам менен адалды байкап жесек, албетте ал биздин суранычтарыбызды сөзсүз түрдө орундатат.